Дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн улуттук брендтеринин баасы боюнча Бренд Финанс компаниясынын отчетунда Кыргызстан 192 өлкөнүн ичинен 127 орунга чыкты. Бул улуттук брендтердин финансылык туруктуулугун баалоо үчүн эл аралык валюта фонду, Дүйнөлүк банк, Бириккен Улуттар уюму сыяктуу абройлуу булактардан алынган маалыматтар колдонулат. Борбор Азияда Казакстан алдыга чыгып 43-орунга чыккан. Андан кийин Өзбекстан 55-орунда, Түркмөнстан 80-орунда. Кыргызстан болсо 127-орун, Тажикстан 136 жана Ауганстан 144-орунда турат. Ал эми АКШ 37,3 триллион доллар менен эң баалуу улуттук бренд бойдон калган. Кытай болсо 3% бир аз өсүшкө карабастан 2-орунду сактап калган. Улуттук брендтин баасы өлкөнүн экономикалык активдүүлүгү, эл аралык абалы, түзүлгөн репутациясынын жана имиджинин акчалай чагылдырылышы болуп саналат. Бул баалуу дүйнөдөгү мамлекеттин кабылдоосун чагылдырган Global Soft Power Index олуттуу таасир этет.